Çay içeriz. Bu gazetanın su. 7 жаштагы Эвелина учак кулаган жерге жакын жашаган үй бүлөнүн кызы. Бала эмеспи? Баарын бат эле эстен чыгарып оюн менен алек. Бул эес, бул укасы. Булчу наны анна деп катканына кесейин жаткан муну. Бирок Эвелина коңшусу Сабина менен ойногонду сагынды. Апасынан кайра сурай берип, учак курбусунун үйүн басып калганын да билип алган. Көчөдө ойнотчук. Ona sement oynatçuk. Yine mekoz bargamız da yok. Sabina'nın yüzü tuluk kaptır. Эвелинанын апасы Наргиза айым кырсык болгон күндү эч унута албайт. Ызы чуу, жалындаган өрт көз алдында дагы деле турат. Катуу коркуп стресс алгандыктан 2-3 күн дарыланды. Азыр эпте өзүн алаксытып, кирди чыкты үй жумуштары менен алектенүүдө. Кичинен укол калып, Кудайга шүгүр, аз Кудайга 1000 марта шүгүр. Жакшы болуп калык, эми тирилик өтө берет экен дейм. Башыбызга мындай кайгы келбесин, эми Кыргызстанга өтүп кеткендердин жайлары жайлуу болсун, кайгысын тең бөлүшөбүз. Кырсыктаган учак Мирлан Токоевдун үйүнө өтө жакын өткөн. Бактыга жараша учактын эшиктин алдына чейин учуп келген тетиктери бул үй бүлөдөн эч кимди жабыркаткан эмес. Мындан улам Мирлан мырза коңшуларын куткарууга дароо жөнөгөн. Колубуздан келишинче казып чыгарчыларын казып чыгарып, мындай өлүп калгандарын деле чыгарып, тирүү калгандарын деле чыгарып, ошол жакта жүрдүк. Самолет жарылат дейт, качабыз, кайра чуркап барабыз. Бүгүн бул үй бүлө чакан түлөө өткөрүп жатат. Бир чети аман калгандыгына шүгүр келтирүү, экинчи жагы өтүп кеткен айылдаштарын эскерүү максатында. Туугандарым келди эле, ата-энем, энем, карындашым келди эле, ошо эжем, жездемдер келди эле, бир аз мал салын алып келиштир, бир аз Куран окутуп, кан чыгарып, Куран окутуп, шейит кеткен кошуналарым Куран арнап окуп, ушу кан чыгарып түлөө кылып атам. Ыраңы кетип, адамдары суз боло түшкөн айылда көр тиричилик уланып жатат. Айла жок деп үшкүрүнгөн тургундар мал салын тейлеп, азастан болсо да өздөрүнө келишүүдө. Коркуп калган жүрөктүү болгону ары бери өткөн учактын үнү козгоодо. Манас аэропортуна келип конгон ар бир учак мына ушул айылдын үстүнөн өтөт. Мурда айыл тургундары үчүн бул көнүмүш нерсе болсо, кырсыктан кийин ар бир конгон учактан коркуп калышканын айтышууда. Айыл тургундары бул жердеги куткаруучулар менен жоокерлерди караан тутуп, алар кеткенден кийин эмне болобуз деп сарсана. Ансыз да катуу чочуп калгандар. Жер менен жексен болуп, аңырайып калган үйлөрдүн ордун көрөйүн деген көздөрү жок. Баягы нерсе көз алдыбызга элестетилет да, баягы жаш балдар, өзүбүз алып чыккан аялдар, көбүнчө эле жаш балдар болчу. Анан бул жерге биз өтө ушу жашагыбыз да келбей калды да, баягы көзүбүзгө аябай жаман көрүнөт да. Ушуну биз ушу Кыргызстан президентине кайрылат элем. Жок дегенде ушул бизди башка жакка көчүрүп, бизге көңүл буруп, бизди карап койсоңуздар өтө жакшы болот эле. Улан Бакиров, Аскар Улан уулу, Коомдук 1 канал.